Assalamu alaikum. Hormatly men kanalımның көрермандар, бүгін сіздер менен лимон жөнүндө сүйлөшөбүз. Лимон менин жашоомо күтүлбөгөн акыбалда кирди. Мындан 3 жыл мурда ушул бир инимдин кеңеши менен бош турган огородума ошо лимон отургузганды бел байладым. Ар бир түбүн 500 сомдон сатып алдым. 2 жылдык көчөттөрдү, мындай эле көчөттөр болчу. Жана биринчи кышта бир аз кыйынчылык менен чыктык да, кийинки жылы анан атай лимонарий салам деп, кийин ал лимонарий күнөсканага айланып кетти. Ал жөнүндө да өзүнчө бир сөз болот. Жана бүгүнкү күндө ал лимондорду мен мындай чакага көчүрүп чыгарып койдум эле. Үйүмдө азыр 100 түпкө жакын ушундай чакада турган лимондор бар. Алдылар мына ушинтип сонун болуп мемесин алып атат мынакей. Мына ушундай бышкан лимон, Кудай буйрса, бул лимондорду чоң рахат менен өз колубуз менен үзүп жейбиз. Кээ бир бадалдарында 10-20га чейин мөмөсү бар. Кээ бир бадалдары гүлдөп аткан, кээ бир бадалдары эми коро байлаган иши кылып койчу. Мен лимон багым бир эле учурда лимондун ар бир курагын тапса болот. Өзү лимон ушундай өсөт экен, кызык өсөт экен, жыл бою өсө берет экен. Оптималдуу температурасын кармасаңыздар, жыл бою өсө берет экен. Керек болсо бир эле бадалда ар түрдүү курактагы лимонду тапса болот. Бир бутагында гүлү ачылып атса, бир бутагында бүчүр байлайт, бир бутагында мөмө, бир бутагында бушуп калган мөмөсү да болот. Лимон өтө кызык өсүмдүк, өтө маанайды сезгич жана өзү да маанай тартуулаган өсүмдүк. Мисалы үчүн муну караган адам, муну артынан түшүп ушу менен баккан адам, ушу менен мындай бир жандаш болуп калат окшойт го. Эгер мен мисалы үчүн маанайым жаман болсо, лимондордун да маанайы жаман. Эгер мен маанайым көтөрүлгөн болсо, лимондордун да көтөрүлгөн. Шайдоот. Бирок ошол учурда мен буга чейин да айтып келем, өсүмдүктөр жалбырагы менен мөмөсү аркылуу адамдар менен сүйлөшөт деп, жалбырагы көп нерсени айтып турат. Мисалы үчүн муну бир аз күнгө чыгарып турган үчүн бир аз жалбырактары күйүп, жүдөп да калды. Кээ бир жалбырактары айтып турат, мисалы үчүн мындай жашарып жашыл аралашып турганы, мына көрдүңүзбү? Жашыл аралап турат, сары аралап турат. Булар ушу кайсыдыр бир заттын жетпегенин ушинтип анык айтып билдирип турат. Өзгөчө лимондорго калий, магний, адаттагыдай эле азот өтө көп жейт. Анын үстүнө бир чакага отургузганда бул эми чектелгендиктен өтө бай заттарды бериш керек. Мен лимондорума химия бербейм. Химиянын болгону жанагы паразиттерге каршы, курт-кумурскаларга каршы гана чачпасам, аны да бир сезонда ашып барса бир 2-3 жолу эле себем. Калган учурда кадимки табигый чириндилерден атай өзүм даярдаган суулардан мондай бозоруп турат. Ичин көрө турган болсоңуздар, ушулардан көң чиритем, чөп чиритем, атай күлдүн, жумуртканын кабыгынын суусун, ошолардан табияттан алынган заттар менен багам. Муну лимондун өстүрүүсүн да үйрөнүп алдым. Мен туугандар силерге да сунуш кылам. Монтип көчөттөрүн биринчи калемче кылып алып, атай бутактарын тандап, калемче кылып, бир эле ушундай инкубаторга бир жүздөй таякча тыга турган болсок, анын бардыгы эле көктөй бербейт. Монтип кээ кургап калат. Мына муну менен тиш чукса да болот, катуу болот экен аябай. Калгандар ушинтип бир эмеге келип калат, куракка келип калат. Анан тамыр байлап, кадыресе болуп калганда анан чоңураак идишке көчүрөбүз, чоңураак челекке көчүрөбүз, мындай болуп. Анан мындан дагы бир аз чоңоюп билинип калат, өзү тамыр батпай. Лимондун тамыры үстүндө болот экен, ошон үчүн анчейин деле чоң идиш талап кылынбайт. Болгон топурак өз убагында керектүү заттарды берип турса, муногу лимон ушул дарак, ушул бадал муногу горшокто дагы 2 жылга чейин тура алат, жок дегенде. Мөмөгө чейин турат. Мөмөсү менен да биринчи алган мөмөсү менен деле жетет ушу. Анан кээ бирлерин мен мындай инкубаторлор жасагам, атайы. Ысык көлдөн кум алып келип, могу идиш тешилген, асты тешилет, баклажканы кум салып, анан үстүнө атай чиритилген топурактан салып, берге көчөттү отургузгандан кийин, мынтип, мен муну бешик деп коем, лимон бешик. Мынтип жаап коебуз. Өзүнчө чакан кичинекей күнөскана. Сугарыш керек болгондо буну эртең ачып туруп, сугарып кое беребиз. Кайра коюп коебуз. Ушинтип бир жүздөй бешик болсо, мага бир отургузганда 100 бешиктен бир 20дай өнүп калат. Анан биринчиден буга убакытта
колум тийбей калат кээде. Ошо 100 бешиктен курап кээ бирлери курап да калат. Бир 10 чактысы келет, анан мага тааныштар келсе эле, достор, инилер келгенде ошо лимон көчөтүн кармата бербей адатым бар. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис бар экен. Мына ушул метлерге айткым келет туугандар. Бир хадис бар экен. Анын сахих же хасан же заиф экендигин билбейм. Ал хадисти өзүм булагында окуп көргөн жокмун. Бирок ошо илими бар деген адамдардан сураганда ушундай хадис бар деп айтышты. Мааниси ушундай: лимон турган үйгө жин кирбейт экен. Лимон турган үйгө жин кирбейт. Балким бу жерде лимон деп айтылган эмес, цитрус деп айтылат. Цитрус бул лимон, мандарин жана апельсин. Анткени мунун жыты да бир кызыктай. Жин эмес, адамдын маанайы көтөрүлө турган ушундай жыт. Жана бизде Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта, Көкжаңгак, Орловка, мына ушундай шаарларда көлдө деле бар, Бачы, Кара көлдө да бар, Караколдо да бар болсо керек. Кара жыгач өсөт бизде. Орус тарак деп коет. Орусча акация деп коет. Ошо жазда мындай жүзүмгө окшогон шиңгилденип гүлдөйт, аппак болуп, жыты тим эле аңкыйт ушунун. Жазында тим эле акациянын жыты укмуш аңкыйт, орус тарактын жыты, гүлүнүн жыты. Лимондун да жыты мына ошондой. Андан дагы аңкыган жыт берет. Эгер бир бөлмөгө кое турган болсоңуздар, ошо эртең менен киргенде тим эле ал бөлмөдөн чыккыңар келбейт. Ошондой сонун жыт берип турат. Өзгөчө балдар жаткан бөлмөлөргө, кары картаңдар жаткан бөлмөгө кое турган болсо, укмуш жыты. Анын үстүнө өзүңөрдүн колуңар менен эккен лимон, өзүңүздөр колуңуздар менен үзүп, күнүгө эртең менен жумушка кетер алдында бир чөйчөк чайга, бир пияла чайга бир тилге лимонду салып ичкенге не жетсин. Колуңарда дайым бир нерсе көктөп туруш керек, бир нерсе өнүп туруш керек. Бул сороюп кургаган дарактай өскөндөн качыш керек. Ошондуктан мен сунуш кылам, эгерде кимге лимон алам десе, сатам. Анчейин деле кымбат эмес. Анан мен жашоомдо бул лимондор да бир чоң иш аткарып берди. Мындан былтыр бир кемпир кайрылды, ушу 2 небереси жетим калган экен. Баласы менен келини аварияда каза болуп, 2 небереси бири 3-класска барат, бири ушу 1-класска барат деп турган балдар тоголок жетим калып, үйү да урап кетиптир. Анан айылдагылар чогулуп үйүн салып берген го. Анан мешине акча жетпей калган экен, ушу мага кайрылыптыр. Мен журналист, менде андай да акча жок да. Анан эмне кылам деп, анан ушу лимондорумду сатыкка койдум Facebook'тан, эсиңерде бар болсо керек. Ошондо 60 000 акча түшкөн. Ушу бир 48-50 түптөй лимон сатылыптыр. 60 000 акча түштү, барып мешин салдырып бердик. Өзүм да барып көрүп, анан отчетунда Facebook'тан бергем. Сүрөттөрүн көрсөңүздөр эстейсиздер го. Ошондон кийин анан лимон эккенди үзбөшкө чечим кылдым. Үзбөйбүз. Лимон менден эч нерсе талап кылбайт. Бир күндө бир маал үйдө мен же болсо кыздарым, үйдө ким бар болсо сугарып коюшат. Кышында алып кирип коебуз күнөсканага же бөлмөлөргө. Жазында кайра бажырайып ушинтип коронун баарын ээлеп, жакшынакай маанай жыт тартуулап турат. Ошон үчүн эгер ким лимон өстүрөм десе, келиңиздер, сатам, алыңыздар. Бекер жок. Анткени мен ушу бекер полдуктан арылалы деп атам. Мечиттерди арабтар салып бериш керек. Балдарды түрктөр окутуп бериш керек, грантты Америка бериш керек, карызды Россия бериш керек, аны чиновниктер урдап жок кылыш керек. Мына ушун менен өзүбүз эч нерсе кылбаган эл болуп калыптырбыз да. Жок, өзүбүз төлөйлүк, өзүбүз алалык, өзүбүз мээнет кылалык, курбандык кылалык. Биринчи жылы өнбөсө, болбойт экен дебейбиз. Эмки жыл дагы алалык, дагы өстүрөлүк, үйрөнөлүк. Ким үйрөнөм десе, келиңиздер, анчейин деле чоң илимди талап кылбайт да. Өзүңөрдүн колуңардан өнүп турат. Анда лимон менен чай ичиңиздер, пайдасы да көп, үйүңүздөргө отуруңуздар.